Так, баштай берели. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн кайрадан сиздер менен түз эфирге чыгып отурабыз. Себеби өзүңүздөргө жакшы маалым. Баягы эл үмүт кылган, биздин элдин мүдөөсүн аткарат деп үмүт арткан азыркы бийлигибиз дагы мурдакы эле бийликтердин жолу менен кетти десек эч кандай жаңылыштык болбойт. Анткени бүгүнкү күндө баарыбызга сыр эмес, баарыңыздарга жакшы маалым. Кыргызстандын элинин дээрлик тең жарымы деп койсок деле болот. Шайлоочулардын дээрлик жарымы. Жарымы болбосо да жарымына жакын эл бүгүнкү күндө Россияда жана башка дүйнө өлкөлөрүндө эмгек миграциясында сыртта жүрөт. Бирок аларга шайлоого шарт түзүп берилген жок. Эл көзүнө шайлоо участкаларын көбөйттүк деген менен бирок ал күлкүнү келтирер даражада. Мисалы буга чейин Москва шаарында ошондой миллионго жакын кыргызстандыктар жашап иштеп жүргөн жерге буга чейин 3 эле шайлоо участкасын ачкан болсо, азыр ошого экөөнү кошуп койду. Туура эле айтып атамбы? Туура эле. Бул боюнча аябай көп талкуулар болгон, көп сөздөр айтылган, бирок негедир мындай жыйынтык бербей келет да ошол сөздөрдүн бардыгы. Азыр баягы эл үмүттөнүп күтүп аткан бүгүнкү бийлик дагы ошол элдин баарын мындайча айтканда укугун тебеледи. Анткени 5 участкадан ашып барса 3000ден гана адам добуш бере алат бир күн эртеден кечке. Болгондо дагы мол шайлоо аябай татаал бермеде өтүп атат. Ар бир партиянын кандидаттарына, талапкерлерине добуш бериш керек. Демек, бул мурда бир кирген адам бир 5 минуттан ичинде жооп белгилеп чыгып кетсе, өзүнүн тандоосун жасап, азыр мунусунда бир топ убакыт алышы дагы мүмкүн. Ошолорду эске алганда азыр эч канча адам керек болсо мурдакы шайлоолордогучалык дагы адам добуш бере албай калышы мүмкүн. Ошондо кайрадан эле биздин четте иштеп кыйналып акча таап Кыргызстанга салып, Кыргызстандын экономикасын кармап турган биздин Кыргызстандын эли кайрадан эле шайлоо укугунан ажырап калып атабыз. Бул маселеде мага караганда Мирлан мырзанын немеси бир топ эле чоң, себеби өзү бир канча жыл ошол жакта жашап иштеп, ошол шайлоолордун көбүн өткөрүп келген, билген адам катары Мирлан мырза. Айтчы, неге бизде ушул элдин бардыгына түз эле шайлоого уруксат бербейт бийлик? Ушунун себептерин түшүндүрүп берчи. Түшүнүктүү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мүмкүн болсо үнүбүз кандай чыгып атат, өзүңүздөр комментарийга жазып коюңуздар. Мен буга бир жооп берердин алдында башка бул жерде комментарийде бирөө жазды, ошону окуп коеюн. Сталбек деген бизди көрүүчүбүз аябай жакшы сөз жазды. Азыр жилет мода болуп кетпедиби? Жилет сага аябай жараштыр, анан жилет президенттикке мындай татыктуу адамдай көрүнүп калат экенсиң деп. Экинчиси, Кыргызстанда эң популярдуу болгон Американын гаджети планшет. Ал кишинин заряды өчүп калгандан анчамса гүл иштетип калат, бирок бизде бунус бар болсок дагы гүл иштетпейге аракет кылабыз. Зарядыбыз өзүбүздө, бизде мээбизде, өзүбүздө заряд жакшы. Планшетке независимо деп коеюн, мындайча айтканда. Эми суроого жооп бергенге өтөйүн. Ооба, эмне үчүн? Мисалга алсак, 2017-жыл алалы, андан кийин 2015-те, 2017, 2020 бул шайлоолорду мен Москвада болгом. Россия Федерациясында бүт жерлерде биз акыбалдарды көргөнбүз. Кыскасы 2017-жылкы менен 2020-жылкыны мындай шайлоо участкаларыны жана шайлоо процесстери кандай өткөн, ушулар боюнча мен ал жерде баш оту менен сайылып жүргөн катары адам айтам. Ушул эле урматтуу достор,
мүмкүн болсо маалымат алгыңар келсе, ушул боюнча билгиңер келсе, 2020 жыл сентябрлардын 10 сентябрь 15 сентябрларда 2020 жылды карасаңар, ушул менин историямда бар. Ошол жакта мен консулдук учетто посольствонун алдында түз эфирге чыгып маалымат берип аткан жерлерим бар. Ал сиздерге мындай маалымат катары айтып коелу. Эмне үчүн ал жакта биздин мекендештер акча которгондо мигранттарыбыз, мекендештерибиз кыйынсыз, мамлекет үчүн силер керек адамсыңар, мамлекетке күйгөн мигранттар керек болсо, азыр бизнесмендердин да мигранттар менен баалашып калган, бизнесмендердин да мигранттар менен эсептешип калган. Эмне себеп? Азыр эки строительный компаниялардын бири Москвада офистери бар. Бул жактагы курулуп аткан квартираларды ошол жактан сатат. Бул жерде алар мигранттар ал жактан бул жакта өтпөй калгандыктан. Мисалы акча маселесине келгенде мекендеш мигрант кыйынсын, бирок урматтуу ошол жакта иштеп жүргөн бизнесмендер деп коелу. Биз алар менен көп иштештик. Диаспоралар бизде Кыргызстанда, Москвада жүздөгөн диаспоралар бар да. 50-60. Бизде партия канча болсо, Москвада ошончо өкүлү бар. Диаспоралар бар. Убагында жана миграциянын кеңешчиси Россиядагы орустарда айткан, самый такой народ это Кыргызстан депчи. С Таджикистаном можно общаться, деп. С Узбекистаном можно. Почему? Потому что там один диаспора, там один человек, депчи. А бизде, блин, аксакалдар кеңешинин өздөрүнүн башчысы бар, көк сакалдардын кеңешинин өздөрүнүн башчысы бар. Анын офиси, бунун офиси. Айымдар кеңеши. Мисалы көп ветерандар, тимеле бир дворниктердин да немеси бар да, диаспоралары бар, таксистердин диаспоралары бар. Бул мындайча айтканда бири-бирибизге баш ийбейбиз, сен кимсиң деген эле. 7 дубан болуп бөлүнөбүз. Бир дубанга келгенде районго болуп бөлүнөсүң. Районго барганда айыл өкмөттүн келгенде айылга. Жанакы бир киши айтмакчы, акыры келип көчөнүн аркы бети, берки бети, жоксо арыктын аркы бети, берки бети болуп да бөлүнөбүз да. Макул. Бирок эмне үчүн айтып атам мунун бардыгы? Консулдук каттоо мигранттардын укугун коргогонго келгенде бири жок. Бир диаспора ошондо иштеген, бир кыймыл иштеген. Немен берсең алда кружкамды. Кечиресиңер достор, кружкамды, менин алдагы термосумду. Бул да кыргызда. Ушул кыймыл, ушул достор, мына. Менин укугум бар кыймыл, көрүнүп атат. Менин укугум бар кыймылы. Укук менен алып кел берер. Укук менен күрөшкөн ушул кыймыл. Эми башка жетекчилерге айтайын. Башка диаспора мүчөлөрүнө айтайын. Башка партиялардын мүчөлөрүнө айтайын. Биз менен күрөшүп атып шайлоо күнү ошол башка партиядагылар, башка диаспорадагылар не деп айткан айтайынбы? Силердин күрөшүп аткан алдыга койгон максатыңарды бүгүн түшүндүк деп атпайбы? Биз бүгүн пешене терибиз менен көрдүк депчи. Эмнеге силер күрөшүп атасыңар экен? Эми түшүндүк депчи. Бизнесмендердин чөнтөгү толо, көз сокур болот экен да. Эчтемкени көрбөй калат экен алар. Убагында айтып деп, мындай кылалы, андай кылалы десең, менин агаларым, акелерим бар ошол жерде. Мен азыр ушул сөздү мен калп айтып атсам, ошолорду мен атын жөнүндө ата бере берем. Кимдер ошондо айткан? Мекенчилдер керек болсо. Бүгүнкү күндө доконцага айланган мекенчилдер дагы ушинткен. Укукту тең башындан келгиле чогулуштарды көтөргөнбүз. Мен укугум бар кыймылын түзөлү, же болбосо бир кыймыл түзөлү дагы урматтуу мекенчилер. Келгиле оптом чыгып, консулдук каттоону жокко чыгаралы. Сенин жарандык паспортуң барбы? Сен Кыргызстандан учетко тургансыңбы? Сен кнопканы басканда сүрөтүң чыгабы? Биометрикалык данныйың барбы? Дош берүү укугуна ээсиң. Сен ошончолук биометрика данный, компьютерде база данный болгондон кийин эмнеге укугуңду тепселейсиң анда? Эмнеге укугуңду чектейсиң? Ушуну азыр менин оюмча биз
себебин айтышыбыз керек го дейм. Себеби мындай. Эмнеге Кыргызстандын жараны, Кыргызстандын атуулу ошол биометрикалык паспорту бар туруп, биометрикалык данные бар туруп, болгондо дагы былтыр баягы форма 2 баягы убактылуу каттоого туруу мыйзамы жокко чыккандан кийин дагы эмнеге бүгүнкү күндө кыргызстандык шайлоого каалаган жеринен барып катыша албайт? Неге мындай чектелүү? Ушуга жооп берсек. Түшүнүктүү. Форма 2 консулдук каттоо. Булардын атайын механизми да. Атайын чектөө. Аты башка болгону менен экөө бирдей эле. Экөө бир эле. Форма 2 деген эмне? Форма 2 деген сен мындай да, сен ошол күнү шайлоо күнү кайсыл жакта болуп калышың мүмкүн деп, сен шайлоо күнкүгө мисалы Кыргызстандан Оштон Бишкекке келип конок болуп калсаң, сен 15 күнүн ичинде ушул жакта болуп калсаң, шайлоо күндө мисалы алдын ала план кылсаң, сен келип кайсыл участкага барып шайлашыңды барып учетко туруп коюшуң керек деген бул форма 2. А консулдук каттоо деген форма 2 менен айырмасы бар. Консулдук каттоо деген это временный учет. Сен убактылуу учетко турасың. Кыргызстандан сен учеттон чыгып, өзүң паспортуңдан. Сен Москвада убактылуу жашап турган мигрант катары учетко турасың. Бул жөнөкөй процесс эмес. Форма 2-ни бланканы толтуруп сен ал жака таштап кетсең, ал 5 мүнөттүк иш. Консулдук каттоого туруш үчүн Асамидин 40 минут убактың кетет. Бир консулдук каттоо. Калп айтсам, былтыркы шайлоо участкаларында болуп аткан окуяларды биз азыр YouTube'дан деле бассак чыгат. Кандай очередь болгон? Эми дагы бир маселе. Консулдук каттоого туруш үчүн, сен шайлоого барыш үчүн бир мигрант, бир биздин ошол жакта жүргөн мекендешибиз. Консулдук каттоого туруш үчүн өзүнчө бир эртең менен таңгамал барып очередке туруш керек. Жумушун таштап, жумушун таштайт. Ооба. Бир биздин мекендеш ал жакта бир күндө 1000 сомдун тегерегинде акча иштейт. Сен 1000 сомдон чектелдиң ошол күнү. Сен ал жакта Кыргызстандын келечегини бул жактан таппагандыктан, Кыргызстандын келечегин көрбөгөндүктөн сен ошол жакка барып иштейм деп барган биздин мекендеш, же кредитинен кутулат, же башкасынан кутулам деген мекендеш ал жакка барып иштеп аткан ошол Кыргызстанга салымын кошом деген адамдын дагы укугун чектеп атышат да буларчы. Бизден жанакы талап ошол эле талап болуп атат, бирок булар аны кылбайт. Себеп дегенде эмнеде? Себеби бир эле. Бийликке ал такыр ойнобойт, ал жакта мигранттар добушун сатпайт. Ошол жерде сатып алыш мүмкүн. Убагында 2017-жылкы мен бир агамдын айткан сөзүн айтып берейин. Мен 2017-жылы жума күнү жума намаздан чыгып, түз эфир кылайын деп жетишем деп, менде да ошол эфир бар, көрсөңүздөр болот. Сурамжылоо кылдым. Ал убакта мындай жок эле. Аппараттар жанакындай чексиз мындай кыйын эле. Мен өзүм кичике телефонум бар эле, сурамжылоо кылдым. Сурамжылоону кандай кылдым? Дептер алдым. Дептерге катышкан президенттердин неме жаздым дагы, кимди шайлайсыз деп жанакын адам келген адамдарга бирден гол немдай галочка койдурдум. Жөн эле мындай соцопрос деп коет го, ушундай кылдырып, ишенесизби эмне болду? 137 голос Мадумаровга берген. Аз бул жерде айтыш мүмкүн дагы эле Мадумаров деп атышат дейт да. Бирок реалдуу нерсени айтып атам. 137 адам галочка коюп Мадумаров дешти. 3 адам Сооронбой Жээнбеков деген. Жанакы 3% доля немесин көтөрүп койду деген ушул жерде деле мен күлгөм ошондочу. 3 адам. Бирөө келип айткан, калгары Мадумаров деп кыйкырган, бизди омондор четке чыгарган, түртүп чыгарышкан. Биздин опрос шунчалык ажиотаж болуп кеткен. Анда опростор жок эле. Көпчүлүк кылбайт эле. Ажиотаж болуп чыгып кетип, достор мен аны бөлүшүп коем, мен издеп сиздер менен бөлүшүп коем, көрөсүздөр. Ошол факт болсун деп атам да менчи. Канчалык реалдуулук. Анан бирөө Жээнбековго иштеген мен агам Жалал Абадтык Улан деген биздин ал жакта диаспорада аябай патриот өзүнчө бир патриот жигитибиз бар. Чындыгында көпчүлүк иштерди жакшы кылып жүргөн, жакшы иштери көп.
патриот. Бирок ошол убакта Сооронбай Жээнбековго ошол келип мен микрофонума сүйлөп, мен Жээнбековду шайлайм деп, аябай мен Жээнбековго чуркайм деген. Бирок эмнеге чуркаган, эмне максат менен чуркаган аны билебиз. Эмне болду? Жээнбеков ошол соцопрос жана башкалардан кийин бул жакта добро берип, биздин мекендештерге уруксат берип койсоң алдырасың деген да. Бул бийликтин аналитиктери бар да. Сен ал жактан колдоо көрбөйсүң Соке деген дешкен да, мисалычы. Эми азыркы болуптур, ол Сокенин доору, Атамбаевдин доору өттү да. Азыр эми бизде жаңы бийлик. Булардын менин билишимче мындай колдоочулар жетиштүү эле го дейм чет элде. Аябай баягы мурда мисалы биз деле колдоп жүргөнбүз да, булар баягы куугунтукталып, неме болуп жүргөндө биз деле мындай калыс сөзүбүздү айтып, жок эми баягы адилеттүүлүк болсо деп биз деле неме кылган учурда мен ошондон түшүнүгүм бар. Россияда булардын деле жетиштүү эле колдоочулары бар деп ойлойм да. Неге азыр мына каршылык эми түшүнүктүү болуп атат. Баягы урматтуу мекендештер, азыркы сөздөрдүн жыйынтыгын түшүнгөн болсоңуздар, Россияда баягы шайлоо кеңселерин ачпай атканынын себеби ал жактагы шайлоочунун доошун сатып алуу мүмкүн эмес. Себеби салыштырмалуу, бул жакка караганда ал жакка барган адам иштейт да, колунда акчасы бар, тыйынтыктары бар, ал сатылбайт. Баягы 5000 сом, 2000 сом, 3000 сомго доошун сатпайт. Өзүнүн келечегин, балдарынын келечегин, келечек урпактын келечегин арзыбаган акчага алмашпайт да. Бизде Кыргызстанда бар жок кымбат жашоо аябай оор дагы, биздеги адамдар баягы кара курсактын айынан мажбур болушат доошун сатканга. Ошон үчүн баягы болушунча бизде жашоонун оорлоо түшүп, баягы адамдарды доошун сатууга мажбурлашып, мындайча айтканда. Россияда жүргөн, акча таап жүргөн уул кыздарыбыздын шайлоого такыр катыштырбай, аларды бир кандай десем, баягы таштанды катары четке улактырып атканын азыр түшүнсөк болот да. Мырлан мырза айткан сөзү. Эми жанагы айтып атпайсыңбы? Эмне үчүн азыркы бийлик ошолго барбайт деп атпайсыңбы? Ушул мурдак кылган нерселердин баарын жокко чыгарып, ал жакта шайлоочусу көп деп атпайсыңбы? Мен жана компьютерге атайын сактап койгом маалымат катары. Жок, буну жап, бул эмес. Жок, муну ачкан могу. Ушул крупный. Урматтуу мекендештер, бул 2020-жылкы, жакыныраак алып келсең, бул 2020 шайлоо участкадан кайсы 90-14. Азыр эсимден чыгып атат, кайсыл жерде? Мына датасы турат. 4-октябрь 2020-жыл. Протокол экен. Протокол. Бул шайлоонун жыйынтыгы. Бизге берген мекендештердин бизге берген маалыматы. Караңыздар. Окугула. Ошол биринчилик менен өткөн биримдик 8 эле доош алыптыр. 8 доош алды. Мекенчил бул 120. Садыр Жапаровдун партиясы. Садыр Жапаров 120. Жана 80% эл колдойт деген адамдардын 120 алган. Түшүндүңбү? Ыйман Нуру 21, Мекеним Кыргызстан 7, Реформа 7, Ата Мекен 12, Замандаш 1, Бүтүн Кыргызстан 156, Социал-демократ бул жактан дальше айтсак мындай болот. Кыскасы ушундай. Эми экинчисин ач. Жакыныраак келип тур дагы. Ошол эле участка 9001 бул Москваныкы. Биримдик 20, Мекенчил 133 голос алды. Ыйман Нуру 45, Мекеним Кыргызстан 6, Реформа 11, Ата Мекен 96, Замандаш 12, Бүтүн Кыргызстан 505. Daha keyingisini aç. 90-28. Менимче бул Екатеринбург болуш керек. Мен билиш, азыр өздөрү билет кайсы жер экен. Биримдик 4, Мекенчил 34, Ыйман Нуру 9, Мекеним Кыргызстан 4, Реформа 1, Ата Мекен саясий партиясы 5, Замандаш 3, Бүтүн Кыргызстан 125. Түшүнүктүү. Кыскача бул кете берет. Себеп дегенде бизде барлык немелер бар. Достор, эмне үчүн айтып атам? Түшүндүңбү эми?
Бул эми бүтүн Кыргызстанды мындайча айтканда шайлоодон өткөрбөш үчүн жалпы кыргыз элин ушинтип баягы шайлоо укугунан ажыратып кое береби? Бул мындай да, буларга бул киши келбеш үчүн, же болбосо күчтүү буларга оппонент келбеш үчүн ал жакта миллион ашык мигранттардын, мекендештерибиздин укугу эмес керек болсо. Бул жерде тепсеп койгонго дагы булар даяр. 100%. Себеби эмнеде? Себеби буларга болгон путтосуну булар бизнесмендерге да айтат. Өздөрү да аракет жасайт. Админ ресурсту колдонот. Сатып алат болушунча. Ошентип атып, былтыры көрдүң 2020-жылы ошончо сатылгандын арасынан, ошончолук админ ресурс, ошон тепки, ошончолук кыйынчылыктын арасынан бүтүн Кыргызстан партиясы өттү да. Бул деген мен ошол 147 000 адамдар кимдер деп айта алмай дейм ба? Бул мага демек алтынды алып келип коюп кой. Итиңдин идиш аягыны алтын тезек айландырып коем дегесе дагы иди пошел деген да, дегер деп айтам да. Чыныкы замандын батырлары, Азыркы күндүн батырлары ошолор. Мына доказательство, мына тастык, мына факт. Эми бизде менде жана видеоролик бар эле. Эмне үчүн бизде Россияда биз участка ачылбайт? Бизде кыргыздар айтат, акча, аны мүмкүнчүлүк бериш керек, мүмкүнчүлүк алыш керек, анда мындай дейт. Биз өнөктөшпүз Россия мененчи. Биз Казакстан менен өнөктөшпүз, Беларусь менен өнөктөшпүз. Бизге алар сыртта жүргөн мекендештерге, биздин мигранттарга бүт условияны түзүп бере турган, Россия менен тең ата сүйлөшө турган биздин бир адам эле болсо, тең ата сүйлөшүп, бир тыйын коротпой, безопасность жана башкаларын бүт баарын кара бергиле десе, кара берем деп Россия кара берет деп айткан. Мынау видео ага тастык. Жок, токтоп тур. Башынан койгум. Достор, азыркы видео, сиздерге кое турган видео, бул келген бийлик, 2017-жылда кийин келген бийлик Мадумаровду өзү тегерек столго чакырып, кеңеш сураганча жана башка кылганча, маалымат алган чакырганда, ушул нерсени көтөргөн. Мындай эмне көтөрүп келет? Ооба. Азыр көрүп алалы. Ошондо анан кийин биздин жарандарыбыз, айрыкча Россияда жүргөн жарандарыбызга эмне үчүн ошолорго шайлоо укугун бербейбиз? 1 миллионго жакын жигиттерибиз жүрөт, кыздарыбыз жүрөт. Эмне үчүн шайлоо кодексинде алардын конституциялык укуктары тебеленип калган? Эмне максат менен? Мына Россиянын канча жараны бар Кыргызстанда? Кече президенттик шайлоо болду, 4 жерге участок ачышты. А болгону канча шайлоочу бар экен Россиянын ушул жарандарда? Болгону 1000ге жетпеген киши бар экен. А бизде 700 000 киши бар деген расмий каттоодон өткөн. Россияда кыргыздар 18 000 кишиге уруксат бердик. 18 000-ин дагы тепкилеп отуруп, киргизгенин киргизип, киргизбегендердин кабыргаларын сындырып, кууп чыктык. Ошондо мамлекет болобузбу биз? Анан ошондо мен ишеним пайда болот. Ишеним жаралабы. Видео. Урматтуу мекендештер, бул жыйынды көпчүлүгүңүздөр эле билесиздер. Жанакы Сооронбай Шарипович жаңы эле президент болуп келгенде эски баягы чоң эмелерди, спикерлерди, министрлерди, премьер-министрлерди чогултуп алып жыйын өткөргөндө ошол жерде президенттин өзүнө, ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнө каратып туруп айтып атат кемчиликтерин. Россиянын шайлоосу өткөндө Кыргызстанда 4 жерде шайлоо участкасы ачылыптыр. 4 жерде. А Кыргызстанда Россиянын 1000дин тегерегинде эле жараны бар экен. Бул жакта иштеп, жашап, иштеп жүргөн Россиянын граждандары 1000дей эле экен. Биздин деп атат 700 000ден ашык ошол учурдагы бул расмий баягы катталгандары. Биз расмий катталбай дагы толтура жүрөбүз го аякта. Расмий катталгандарын 700 000ден ашык деген Россияда биз канча участка ачтык?
бул эми адамдарды такыр эч бир нерсеге теңебей бул тебелегендик. Бул нерсени биз канчалык нааразы болуп ушул нерсени баягы жокко чыгарабыз, тең укуктуулукту орнотобуз, ар бир кыргыз жараны өз укуктарынан пайдалана алган өлкө курабыз деп күрөшкөн сайын биз артка кетип бараткандайбыз да бүгүнкү күндө. Себеби бүгүнкү күnkү мына өтүп аткан шайлоолор бул мурдакылардан дагы азыраак адам катышып, азыраак адам добуш бере турган шайлоо болчудай болуп турат. Мындай мисалы кече күнү жаңы Ороз айымдын эфиринден кийин биз көрсөттүк го. Россияда Москванын жергесинде жана Екатеринбург, Санкт-Петербургда ошол БШКнын мүчөлөрү барып чогулушупту да. Андан кийин консул, посолдор ал не деп айтат айтайынбы? Бул алар дежурный сөзү бар да. Биз силер үчүн бүт условияны, бүт шарттар түзүп беребиз. Силер элдерди алып келгиле каттагыла дейт да. Биз ошолорго эми ишенип, мындай ишенбейсиң, бирок кылып аткан сөздөрү менен, айткан сөзү менен кылган иштери дал келбегени качан? Биз элдердин баардыгын ураа кылып чакырганбыз. Барганда эмне болгон? Консулдук каттоодо 2 адам отургузуп койгон. Алар кимдер? Алар жанакы эле паспорт берип, справка берип, консулдук каттоо, консулский учетторду жана башка ишти кылган адамдарга консулдук каттоону кошо берип койгон. Биз эмне менен бир келип калганбыз? Ал жерде паспортун жоготкондор менен очередке кошо туруп калдык. Эми кара, шайлоого барган катталам деген адам менен мен мисалы шайлоого барам деген катталган келген адам болсом, эртең менен саат 6-да келип очередке турсам, сен паспортун жоготуп, паспорт алганы келдиң, саат 8-де келдиң дейли да. Сен акыбалыңды укканда мен жол берем да. Бирок сен киресиң дагы жанагы окошко киргенде сен 1 саат отурасың да. Анан шайлоонун жанагы посольствонун астында, консулский отделдин жанында адамдын очередин айтпа. 2 адамга күнүнө биз 11-17 адамдан каттаганбыз да. Күнүнө. Ал жерде справка алганы бар. Возвращение на родине деп коет. Жана башка балдар үчүн метрика алат, тиги болот, мындай алат, справка алат. Алардын жана акыбалын көрүп, жанагы адамдар сөзсүз берет очерединчи. Ошентип отуруп айтат. Мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы дейт да. Кыскасы бул жагынан байлап, бул жагынан бууп, бул жагынан мыйзамдуу кылып, мыйзамды кандай кылган булар? Мыйзамдуу укук бузуу кылып атат да буларчы. Мыйзамдуу укугун бузуп атат. Мыйзамдуу укугун байлап атат. Биздин мекендештердинчи. Баягы Рахман агай неме кылып Тынар Курбаналиев ойноп жүргөн бир неме бар, сатира. Айтат го, итти зынжырын 2 метр кылып байлап туруп итти. 3 метр нар жака тамакты берип коет. Баягы ит аягын коюп коет. Не итиң жетпей атпайбы, узартпайсыңбы десе, макул деп туруп зынжырды 3 метр узартып туруп 3 метрге. Кайра 1 метр. Наркы ит аякты 5 метрге жылдырып койгондой эле сөз болуп атат да. Топтура. Анан бул жерде айтат дагычы, консулдук каттоого тургандардын списогун баарын киргиздик дейт да. Ал консулдук учетко тургандар 1 жылдын ичинде эмне өлкө турат? Ал консулдук учетто тургандардын көпчүлүгү Кыргызстанга келе берген болот. Мурдатан бери 1 жылдын ичинде консулдук учетко турган адамдардын санын булар базага киргизип коет. Ошолордун эсебине шайлоо. Ал адамдын жарымы алар Питерге кетип калышы мүмкүн. Мисалга. Москвага учетко турган адам Питерге кетип калса эмне болот? Кыргызстанга келе бергени канча? Bir күндө 5 рейстен 10 рейс бар Москвага, Кыргызстанданчы. Азыр мол Лавровдун жерде комментарий окуп коеюн. Бирок шайлоого баары бир ошол 700 миң адамдын примерно 20 миң адам барат. Бул жерде иштеп жүрөт адамдар. Мисалы менин колум тийбей шайлоого барганы. Урматтуу мекендеш, ошентип 20 миң деп атасыз. Сиз кайдыгер болбой шайлоого катышканга аракет жасасаңыз, ушундай комментарийде жазбайт болчусуз. Бул бир. Биз аябай көп чакыруу жасап неме кылганбыз. Бирок мен шайлоого барбаган адамды сен Кыргызстанга келет, Кыргызстандын
Кыргызстан үчүн сен патриот болбой эле кой деп айтам да. Кыргызстан үчүн күйбөй эле кой. Сен күйсөң шайлоо күнү күй. Сен патриоттугуңду ушул шайлоо күнү көргөз. Ага шайла, буга шайла дебейбиз бизчи. Биз шайлоого катыш. Кайдыгер караба. Шайлоо сенин өзүң тандооң. Бирок сен сөз түрдө катышышың керек. Кыргызстандын тагдыры элдин колунда. Ошонун ичинде азыр ушул комментарийни жазган көрөрман, Кыргызстандын тагдыры сиздин колуңузда да. Ушул мекендин, ушул өлкөнүн атуулу катары сиз милдеттүүсүз шайлоого катышканга, добуш бергенге, өлкөнү саясатын туура жол, башкаруу системасын туура жолго салууга сиз ушул шайлоо жолу менен гана салым кошо аласыз. Ошон үчүн бул нерсе 5 жыл, 6 жылда бир келет. Жогорку кеңештин парламенттик шайлоодо, анан президент тандоодо бизге 2 укук берилет. Ушундан пайдаланып гана биз өлкөнү туура жолго салышыбыз мүмкүн. Мисал келтирип кетейин. Мына түрк туугандарыбыз, турциялыктар шайлоо болордо кайсы өлкөдөн болбосун сөзсүз келишет кайра Турцияга. Америкада болобу, Кыргызстанда болобу, Россияда болобу сөзсүз барып шайлоону өткөрүп келишет. Ал канча миң доллар баягы жол киреге, чыгымына кетет, айырмасы жок алар үчүн. Алар ошол мекендин атуулу катары өзүнүн ошол парзы, милдет экенин түшүнүп, ошол милдетин аткаруу үчүн Турциянын өзүнө барып добуш берип келет. Өзү жашаган жеринен. Алар бизге окшоп неме кыла албайт. Алар эми бизге караганда өнүккөн өлкө, туура. Бирок эмненин айынан өнүккөн? Элинин ушундай мекенчил, патриот экенин айынан алар өнүгүп атат. Сиз мен бара албайм деп жүрөсүз. Вот сизге окшогон мекенчилдерибиз көп болгон үчүн, кайдыгер элибиз көп болгон үчүн шайлоого катышпай аткан үчүн, же болбосо шайлоо укугун талап кылбай аткан үчүн, жок дегенде ошол сиздер үчүн биз ошол шайлоо укугун алып берели деп аракет кылып атканыбызды дагы колдой албай аткандар үчүн биз 30 жылдан бери өнүгүү эмес, тескерисинче жалаң гана аркага кеттик. Бул жерде биздин максатыбыз ушул. Бардык кыргыз эли бир добуштан өз үнүбүздү билдирип, өз пикирибизди билдирип, шайлоо өткөрсөк, биздин максатыбыз ушул. Айырмасы жок, сиздер бүтүн Кыргызстанга бересиздерби, же ата журтум Кыргызстанга бересиздерби, же мекеним Кыргызстанга бересиздерби, бизге айырмасы жок. Болгону кимге болсо дагы өз пикириңиздерди билдирип, добуш беришиңиздер керек. Мына ошондо адилеттүүлүк болот деген гана ой бизде. Адилеттүүлүктүн болушу азыр бул жакта Адахан Кимсанбаевич дагы айтты. Кантип ушунча адамды добуш бергизбей коюп туруп, анан биз мамлекетпиз деп, улутпуз деп жүрөбүз деп атат да. Сөзүн маанисине түшүнүш керек. Чындап кантип баягы азчылык көпчүлүккө баш ийет да, туурабы? Бизде азчылык көпчүлүк аныкталыш үчүн бардыгы добуш бериш керек, баары катыш керек. Ошонун арасында ким көп добуш, кайсы партия же кайсы талапкер көп добуш алса, анан берки азчылык болуп калгандар аларга моюн сунуш керек. Азыр бизде тетир болуп калып атат. Көпчүлүк балким, бул балким биз айта албайбыз 100% деп. Бирок азыр далилдерди көрсөтүп атабыз сиздерге. Көп добуш алышы мүмкүн болгон талапкерлер ушундай баягы махинациялардын артынан баягы элди шайлоого катыштырбай коюу менен, мындайча айтканда адилетсиздик менен аларды добуш укуктарын чектөө менен бизде такыр башка бир талапкерлер келип калып атат бийликке, дайым ушундай болуп атат. Ошонун айынан анан биз өнүгө албай, ошонун айынан туура жолго түшө албай, кайра артка карап кетип атканыбыз ошондо. Аябай суранды, мага жетти, рахмат деди. Комментарийде кайра өзүнө жооп берди. Эми достор, революциядан, чыр чатактан тажадык, ачыгын айтайлы, тажадык. Бир күн революция күн, дайым айтып келет бир киши. Бул шайлоо күнү. Ошол күнү революция жасап кой. Бул мыйзамдуу жолу. Шайлоо менен. Өзүң галочкаңды кой. Жүрөгүң менен. Чөнтөгүң менен коюп 5 жыл революция деп жүрбөй. Биз чыр чатакка революция каршы болуп келгенбиз, дагы деле каршыбыз. Бизде жаманкындай аны каалап атат, муну каалап атат дегендер бүт баары фейк, ишенбеңиздер. Калп. Биз революция чыр чатакты биз каалабаган адамдарданбыз.
каалабаган адамдардын катарындабыз. Биз чыр чатакты каалабай, чындыкты, тазалыкты, шайлоону таза өткөзөбүз деген адамдарданбыз. Ошол жерде керек болсо 2020-жылдагы күбө ушул Москвада мекендештер жана Россиядагы бүт мекендештер күбө. Бир гана ошол мен укугум бар кыймылы. Кимге шайласаң шайла, бирок консулду каттоого тур деп эртеден кечке ошол жерге иштегенбиз. Видеолор бар, YouTube'да чыгат. Ошондо Азаттык жана башкаларда биз тартып кеткен. Бул жерде Совет Алимкулов деген аябай жакшы бизге комментарий жазыптыр. Тез чыгып тургулачы, биз аябай сагынып калдыбыз деп жазыптыр. Рахмат сизге, Кудай буйруса аракет жасайбыз. Анан Мирланбек Камчыбек деген жазып атат. Бир бала мени кайра дебатка чакырып атат экен. Урматтуу, макул, мен атын атабай жүрөт элем. Жанакы сүткө тоюп калган күчүктөй болгон биздин бир жакшы чала сабаттуу биз патриотубуз бар. Ошол мени кайра немеге чакырып атат деп айтып атат. Колуңда кагазың бар, билем. Копия кылып, жанакы сенин Айшатаң, атаңбы, Айшатаңбы, жосо жанакы фейктерди, троллдорду колдонгон адамдардын апасы деп да бирөөнү айтып жүрүшөт. Ошол приказ берип чыгартып атабы, ошол кагаздарды кайсыл жактан чыгартсаң, мен сага мына түз эфирден айтып кетейин. Мени дебатка чакыргандан мурда сен ошол кагаздардын мыйзамдуулугун карап, юристтерден кеңешип, күчүң жетсе, духуң жетсе, бир аз юридикалык образованияң бар болсо, бир аз деп, көп эмес. Кеңешип туруп юристтер менен. Сен Айшатаң өзү юрист, барып ошондон да сурасаң болот. Сотко кайрыл. Сот кабыл алсын, сен арыздануучу болуп бар. Жанакы жер сатты, жер саткан, канчага сатты жерди. Факты деп ар кандай сөздөрдү айтасың. Кыргыз элим сен деп бөлүшкүлө, мени ютуберлерим бөлүшүп калат. Бүт ютуберлерин сеники организованный и оплаченный да, бүт бары төлөнгөн. Касыл мисалыгачы ушунча чыгабыз, неме кылабыз, бир YouTube канал бизди бөлүшүп чыгарып койсо болот эле. Биз төлөбөйбүз, урматтуу мекендештер. YouTube каналдардын бардыгы, жанакы Халемпир ТВ, бирдемке деген, Кабар Медиа, бирдемке деген бир YouTube канал бар да. Бүт дежурныйлардын бийликтин фейктерин атайын чыгартып, бизге каршы иштегенге даярдалган материалдар чыгарат. Алар ошолор барды бир команда буларчы. Анан ал калп эле туруп алып, кыргыз элим бөлүшүп коюңуздар, мени блоктоп атат, мени мыйтып атат дей берет экен. Мен аны көрбөйт элем. Көргүм да келбейт. Мисалычы, мындай акылга сыйбаган нерсе. Акылга сыйбаган нерсе, мен сени сотто көрүшөлүчү макул. Ошончолук кыйын болсоң, кагазыңды алып алып, сотко алып бар. Сен көрүп атасың, билем. Сен бизди дайым көрөт экенсиң. Бизден кийин эле сразу жанакы фаст дегенде чыгат го. Жанакы Ротвейлер деп коем да, үйрөтүлгөн күчүктөр болот го. Фаст дегенде решетканы ачканда чыгат го. Ошондой болуп чыга калат да, билебиз да. Анан кагазыңды ал да кел. Кайсы сотко берсең бер. Кабыл алсын, сүйлөшөбүз. Мен жактоочу болуп барамбы, колдоочу болуп барамбы, жана башка ошол жерден сүйлөшөбүз. Ал сен YouTube'дан жана Facebook'тан түз эфирге чакырганың меники юрунда. Ачыгын айтайын. Мирлан мырза, ол деңгээлге түшүшүнүн деле кереги жок. Жок, просто жооп катары айтып коюн. Мындай эле нерсе да. Баягы мындай маданияттуу кылып айтканда бул бир кык болсо, муну канча чапсаң чачырап, колуңа бетиңе чачыра берет. Мунун эч кандай чапкандын кереги жок. Себеби ал кык да, ага теңелгенден башканын кереги жок. Анын бардык нерсе ошо кык зат деп өздөрү айтышат экен. Кык зат деп мындай. Мен ал чын аты деп жүрөмүн анычы. Эми өз аты өз менен экен да. Кыскасы ага мындай. Өзү ошону баягы көпчүлүк көрөрмандар, баягы колдоочулар да ошого туура эмес, баягы ачууңар келип, ага көңүл буруп, ага комментарий жазып, сиздер аны тескерисинче популярдуу болуп атасыздар. Жөн эле көңүл бурбай койгула, кирбей койгула, көрбөй койгула, ал ким?
Былтырга чейин мисалы азыркы бийлик келгенге чейин ал эч ким эмес. укпайт эле. Бир видеосу барбы? Жок эле. Бир ким ал? Бир кылган иши барбы? Жок, мындай карасаң. Көчөгө чыгып эшик чыпырсынчы хотя бы. Байдын үйүн байды коргойт деген сөз бар. Ол ошондой бир байды өт. Байдын үйүн коргоп атат азыр. Азыр онун байы бар. Эртең байы кетсе, алдагы жок. Ошондой эле нерсе. Ага силер көңүл бурбай эле койгула. Эң негизгиси адилеттүүлүк орнотуу үчүн баягы Мирлан мырза айтпадыбы? Биз революцияны такыр жактабайбыз деп. Туура. Адилеттүүлүк революция аркылуу орнобойт. Ушуну туура түшүнүңүздөр, урматтуу мекендештер. Себеби бул төңкөрүш дейбизби, баягы бийлик алмаштыруу, бул баягы ким күчтүү болсо, кимдин артында көп колдоочусу болсо, мисалы Мирлан мырзанын артында 5000 адам турса, мен 6000 чогулта алган болсом алтыма, мен акчам көбүрөөк болсо же ушундай, мен артында кандайдыр күчтөр болсо, мен барып туруп бунун 5000 адамын коолап салып, мен бийликти басып ала берем да. Ушундай нерсе. Бирок бул адилеттүүлүккө жатабы? Жок. Адилеттүүлүк качан болот? Бир гана жалпы кыргыздын азыр бүгүнкү күндө 3.686.000 шайлоочусу, ошон эми көпчүлүгү баары бир катыша албайт. Жок дегенде 3 миллион эл катышып, ошол 3 миллион элдин көпчүлүгү ким татыктуу деп тандаса, саясатчыны, талапкерди. Мына ошондо менин оюмча кандайдыр бир баягы теңдик жаралат, адилеттүүлүк орнойт. Мына ошол жол менен гана орнотуш мүмкүн. Башка жолу жок. Азыр буларды ар бир мындай буларды кимдир келип азыр кооласа дагы биз коолабайбыз эч качан. Кудай сактайсын андай. Аны коолагандан биз пайда таппайбыз. Кыргызстан бир 10 жыл, 15 жылга артка кетсе кетет, бирок эч кандай пайда таппайт. Мисалы былтыры болгон төңкөрүштүн айынан эч ким жыргаган жок. Бүгүнкү күндө эми ошол бийликке келип алган бир уч топ жыргай берет, бирок эл жыргаган жок да. Көпчүлүк биздин интеллигенция, көпчүлүк кыйын, илимдүү, билимдүү жаштарыбыз үй бүлөсү менен сыртка көчүп кетип калышты. Баягы постоянный место жительства деп коет, биротоло ошол жакта жашаш үчүн Кыргызстандан учеттон чыгып кетти. Менин тааныштарымдын арасында аябай күчтүү курч балдар, кыздар кетип калышты. Себеби келечекке ишенбей калышты. Бул эч кандай бизге пайда бербейт. Демек, ушундайдан сактанып, баягы бир күндө 1000 сом, 2000 сом жумуш менен калам дебей, ошол күнү барыбыз барышыбыз керек. Шайлоого катышууга аракет кылышыбыз керек. Бирок биз эл каалаганы менен, ол эл 20 000 эле эл барат деген сөз жалган. Эгер шарт түзүлгөн болсо, барат биздин кыргыздар деле. Акылы бар, мээси бар. Эч ким жыргагандан жүргөн жок. Алар бардыгы ошол бала чакасын эңсеп, ата-энесин эңсеп, туулган жерин, ичкен суусун эңсеп, абасын эңсеп жүрөт, кыйналып аякта. Бардыгы эле барат, катышат. Болгону бизде ошол кыйын болгон үчүн барбай атат. Шайлоого барыш үчүн, азыр айтып атпайбы, консулдук учетко туруш үчүн барып иногда бир күн кечке туруп учетко тура албай келесиң. А бул кыйын. Шайлоо күнү дал эле ошондой нерсе кайталанат. Мушташ буруп тебип, кабыргасын сындырып деп айтып атпайбы? Ошондойлор болот. Шайлоого киргизбеш үчүн баягы адилетсиздик кылып, шарт жок, ошон үчүн катышпай атабыз. Себеп деген эмне үчүн кабыргасы тепселеп деп атпайбы? Бул жерде бул айта берет анда-мында деш мүмкүн да. Бирок бул болгон окуя. Биздин мекендештер өз укугуну коргойбуз деп ошол жерде элчиликтин астында бизди шайлоого катыштыр деп жанакындай кылып өздөрүнүн талабын койгондо, биздин кыргыздын элчилери азыр алар жок, түп сабы менен бүт бар кетип калган. Омондорго чалып, омондорду чакыртып, кыргыздарды салдыртып берген да. Коргоордун ордунда биздин элчиликтер, ошо бийликтин ошол жакта дежурлары эмне кылган? Кордогон. Эми макул аны кетели. Бул жакта Нурсултан Акунов деген мындай суроо берип атат. Биз эми юридикалык жактан бир аз маалымат бере кетели. Бир мандаттуу округтан койгон талапкерге Москвадан шайлай алабызбы депчи. Бир мандаттуу шайлоого мындай талапкерлерге, урматтуу, азыр сыртта жүргөн мекендештер бири добуш бере албайт. Азыркы бизге жеткен маалыматтар менен, азыркы БШКнын берген маалымат ушундай. Бирок ушул жагын карап сырт жакка отдельно ушундай округ кылып, бир мандаттуулардан ошол жактан да коюп койсо болмок.
Жок, бирок эске алыныш керек эле азыр. Эске алыныш керек эле, бирок азыр кеч калдык. Сиздер урматтуу сыртта иштеген мекендештер, жалаң партияларга гана добуш бере аласыздар. Партиянын ичинде тизмелерге добуш бере аласыздар. Партийный система менен гана добушка шайлоого бара аласыздар. Бир мандаттуу менен бара албайсыздар. Ушуну айтып коеюн. Анан кийин кыскасы калгандары бизди сөгүп атат, жанакындай эми 2 адам сөгүп атат. Макул, иман берсин, бирок фейктер экен. Мына Россия жана башкалар бизге укук бербейт дегенде бул Лавровдун сөзү, биздин сөз эмес, кыргыздардын сөзү эмес. Лавров эмне деп атат? Угуп койгон мекендештер. За этим стремление искусственно повлиять на результаты выборов в пользу действующей власти. Потому что лишать миллионы украинцев права голосовать, украинцев, я имею в виду, которые живут и работают в России, это нарушение всех норм. То, что господин Климкин, министр иностранных дел Украины, объяснил это отсутствием здесь условий безопасности, не выдерживает никакой критики. Достор, ушул боюнча кичине комментарий берип кетейин, ошол менен дагы биз мындай эфирибизди аяктасак. Бул жерде Лавров мынтип айтып атат, эми мындай эмнеге мындай таянып айтып атат. Бул Украинанын шайлоосун айтып атат. Бирок Украина менен Кыргызстандын статусу Кыргызстандык Россияга тиешелүү болгондо Кыргызстандыкы өйдөрөөк турат да. Биз эми саясий өнөктөшпүз, таможен союздабыз. Кыйла көп жактардан биз кыйла жактан биз мындай жакында жакынбыз. Туугандыгыбыз жакын деп коелу. Ошондуктан Украина 1 миллиондон ашык украинцтерге шайлоо укуктары бузулуп атат. Булар менен согуш немесин абалында да мындай душман да экөө. Бирок ошондой болсо дагы айтып атат. Миллиондогон украиналыктардын укугу чектелип атат. Эгер бизге кайрылса, биз баарына шарт түзүп беребиз. Ошол 1 миллион украиналык бардыгы шайлоого катышуу укугун биз шарт түзүп беребиз. Укугун жаратып беребиз деп атат. Эми суроо сизге. Суроо. Путинди бияк коюп коелу. Премьер-министрди бияк коюп коелу. Лавров менен тең ата сүйлөшө турган бизде инсан барбы азыр бийликте? Лавров менен, башкасы менен айтпай эле коеюн. Мындай да. Булар менен тең ата сүйлөшө турган адам азыр жоктугунан. Биринчиден жок. Ал чын. Лавров эмес, андан жөнөкөйрөөктөрү менен тең ата сүйлөшчүлөр чынында бизде жок болуп атат. Андан дагы болсо дагы мына азыр биз ушул бүгүнкү эфирибизден түшүнүктүү болуп атпайбы? Каалоо жок да сүйлөшүүгө. Эгер булар сүйлөшсө, алар кылып берип коет. Шартты түзүп берип коет. Ар бир 2000 кыргыз бир шайлоо участкасына барчу шартты орустар үчүн бул оңой эле нерсе. Бирок анда булар утулуп калып атпайбы? Ошон үчүн буларда каалоо жок болуп атат да, шундай десек туурураак болот. Дагы мындай окуй койсом болбойт, сөз окушум керек. Совет Алимкулов деген дагы биздин мындай комментарий жазып атат. 2017-жылы дейт. Шайлоодо үйдөгүлөрдү депутаттын арам акчасын албай, менин адал 5000 рублимди алгыла деп мен шайлоонун алдында жөнөткөм акча деп атат. Ошолордун адал акча, арам акчасын булганбай албагыл. Урматтуу Совет Алимкулов, мен сиздин күйгөнүңүз үчүн, патриот сезимиңиз, мындай Кыргызстан үчүн, келечек үчүн күйгөнүңүз үчүн керек болсо үй бүлөңүздү туура жакка үгүттөп, ата-энеңизди туура жакка үгүттөгөнүңүз үчүн биздин атыбыздан ыраазычылык билдирем. Биздин да каалообуз ушундай. Сыртта жүргөн урматтуу мекендештер, сиздердин укугуңуздар тепселенип атса, жана башка болуп атса, ушул Совет Алимкуловдой сиздер үлгү болуп, биздин ушул айылда сиздерди ал жакта бир үй бүлөнүн, мынча айтканда, орусча айтканда кормилец деп коет го, мындай табуучусусуз да, табарманысыз. Ушул күндө сиздин колуңузду карап турат. Сиз туура жолду көрүп турсаңыз, арам акчага алданба деп ушундай үгүттөрдү сиздер ал жактан туруп звонить этип айтышыңыздар керек. Жөнөтө албасаңыздар дагы. Бирок убагында мен дагы бир билем. Дагы бир кызды, биз Айжерек деген кызыбыз, убагында ушинтип айтканда, мен күйүп акча которгонмун дейт. Бирок мен ата-энем мага каршы чыгып, башка адамга голос берип, акча алгандыгы үчүн мен 2 айга акча салбай койдум деген да.
наказать этиш керек. Вот шундай наказать этиш керек. Бул бир жагынан күлкү, бул дагы бул кайгы. Бул өтө чоң кайгы. Айласыздын иши. Бирок ушул нерсени урматтуу мекендештер, мына сыртта жүргөндөр, биз илгери биздин аталарыбыз союз кезинде баягы аскердик кызматка барып, ошол СССРдин булуң бурчуна аягы Германияга чейин барышып, ошол жактан баягы аң сезими өсүп, дүйнө таанымы баягы кеңейип келген болсо, азыр бизде көпчүлүк эл ушул миграцияга чыгып, ошол жакта жашап иштеп жүрүп, мындай ак менен караны ажыратып, ошол жактан үйрөнүп атабыз көп нерсени. Бул жакта өлкөдө калган эл ушул нерселерди көп айырмалап биле албай атат да. Бүгүн ошолор шайлоого катышып атат тилекке каршы. Бирок ошолор ак менен караны ажыратып көргүсү келбей атат. Көрөйүн десе дагы ага кандайдыр алардын баягы дарамети жетпей турат да. Ошого сиздер мүмкүнчүлүктүн болушунча, мүмкүнчүлүгү барлар келсеңиздер бул жакачы. Келсеңиздер, ошол келип өзүңүздөр ошол шайлоо үчүн келгениңиздерди жанакы түрктөр сыяктуу мен ушул мекендин атуулу катары ушунун тагдырын четиш үчүн келдим деп ошолорго үлгү болсоңуздар, баягы кайдыгер адамдарга. Анан такыр келе албай, такыр айласы жоктор баягы телефон менен азыр эми баягы видеозвоноктор менен башка байланыштын немелери жеңил болуп калды. Ошолор менен түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүздөр. Бул акча баягы доош сатып алып аткан адамдарда эле күнөө болуп калбайт да, баягы карсы бир колдон чыкпайт. Алган адам дагы ошого шериктеш болот. Бул Чок ажы дагы айткан, бул көп жерде бар. Доош сатуу, бул мекенди сатуу, аябай оор кылмыш бул. Аябай оор кылмыш. Дозок болобуз акырында барыпчы. Буну көп молдокелер айтты, бирок ушуну негедир элге тегиз жеткире албай атабыз. Ошого урматтуу мекендештер, сиздер дагы жардам берсеңиздер, баягы бизде эми эсептелүү адам көрөт, сиздерди дагы өзүңөрдүн бир чөйрөңүздөр бар, ошолорго жеткирүүгө аракет жардам берсеңиздер, ушу максималдуу түшүндүрсөк. Жок, айтпайбыз, биз колдогон партияны же биз колдогон адамдар шайласын дебейбиз. Адилеттүү жыйынтык чыгарып, акча албай, мекендин тагдырын чече алчу таза инсандарды, таза талапкерлерди шайласа, ушундай неме жүргүзсөк, баягы акция жүргүзсөк, мекендин тагдыры биздин колубузда. Анткени бул мекендин чыныгы ээси бизбиз. Бийликтин чыныгы ээси биз, элбиз. Келиңиздер, биргеликте ушул буга чейин баягы немесине жеткен баягы коррупциялашкан, олигархташкан мол бийликке ушул шайлоодо чекит коелу баарыбыз. Чогуу аракет кылып. Биз чогуу аракет кылсак, бул колубуздан келет. Талап кылайлы. Сүйлөшсүн. Бизден бийликте олтурган саясатчы сөрөйлөр барып сүйлөшүп, Лавров менен сүйлөшөбү, башкасы менен сүйлөшөбү, Путин менен сүйлөшөбү. Бирнеке болсо чуркап барышат го оңой эле. Барып суранысын, биздин элге ушундай шайлоо участкаларын ачып бер, ушундай шарттарды түзүп бер. Андан кийин баягы консулдук учетту вообще жокко чыгарып салыш керек. Кыргызстандын паспорту барбы? Ал демек шайлоого жана шайланууга укугу бар болуш керек. Ушул нерселерди талап кылып, барыбыз эгер бир дооштон талап кылган болсок, албетте биз буга чейин өтө көп нерселерди ушинтип көптөшүп, эл талап кылып, аябай көп нерселерди өзгөрткөнбүз. Бизге окшогон баягы активисттер бар үчүн мен ойлойм, Кыргызстан бир аз болсо дагы баягы такыр эле немеден чыгып кетпей сакталып келип атат. Ошон үчүн келиңиздер, бардыгыбыз кайдыгер болбой, бир дооштон ушуну талап кылуу менен ошол нерселерди теңдик орнотууга, ар бир кыргыз жараны кайсыл жерде жүрбөсүн шайлоого жана шайланууга укугу алсын. Ушул нерсени талап кылалы. Мен айтам ушу. Туура. Урматтуу мекендештер, биз ушул менен эфирибизди аяктайлы. Мен кээ бирки мындай Facebook сүйүүчүлөрдөн айткандарыны айтып, мен дагы айтып коеюн. Урматтуу YouTube каналы барлар, бизде акча жок сиздерге бергенге. Түшүнүп коюңуздар, акча бере албайбыз. Бирок башкалардын видеолору эмне үчүн YouTube'да аябай актуалдуу болуп чыгат? Себеп дегенде алардын баары төлөнөт. Убагында
дежурный телевидениялар деп айтып койгондугу үчүн алар мени кыйла бирдемке кылып жаман жакка алып барабыз деп аракетин жасаган, бирок дежурный каналдар экени факт болгондуктан алар ал жолго бара албады. Эми YouTube каналдарга айтам. YouTube каналдардагы дежурный каналдар. YouTube каналдардагы акчага иштеп калган убактысы. Реалдуу чындыкты, реалдуу нерсени Кыргызстанга көтөрүш үчүн патриоттук сезими ойгонсо дагы ошолор биздин жанакы добушу сатылганда эле алар дагы жанакы 100-200 долларды көргөндө көздөрү чачырап кетип, ошолордун видеолорун чыгарып атат. Эчли реалдуу болсо, мен мындай эле айтайынчы, реалдуу болсо, ошол YouTube каналдардын реалдуу экенин билсеңиздер, анда YouTube каналдар бизди бөлүшүп койгулачы, биздин видеолорду чыгарып койгула, көрөлү канчалык реалдуу экенин. Анда чыгарбаса, анда ошолордун дежурный канал экенин биз билебиз. Бирок алдын эле эскертебиз, кыркпай, бөлбөй, майдалабай түз чыгарганга аракет жасаңыздар. Урматтуу мекендештер, асамиздин айтмакчы, мен дагы сырттагы мекендештердин бардыгын чакырып кетем. Мигранттар өздөрү ушул нерсени көтөрүп, катуу туруп, консулдук каттоо жокко чыксын. Жөн гана жарандык паспорту менен шайлоого катышып, укук алам десеңиздер, анда сиздер акция уюштуруп, көтөрүлүп айткыла, же жазгыла. Мыйзамдуу түрү, реалдуу түрү жана кагазга кол топтоп, дежурный адамдарга жем кылып берип койбой, бардык жерлердин эшиктерин такылдап, консулдук каттоо, элчиликпи бардыгына барып, талапты катуу койсоңор, алар силердин укуңар. Урматтуу мекендештер, биздин видеолор жакса, туура көрсөңөр, бөлүшүп коюңуздар. Туура эмес көрүп, жаман көрсөңүздөр, сөзсүз түрдө эмне үчүн жаман көрөсүздөр, бизде эмне үчүн ошондой жаман аттар атайсыздар, эмне үчүн сөгөсүздөр, комментарийга жазыңыздар. Фейктер, троллдор, бийликтин жанакындай таштап койгон сөөктөрүнө жей турган адамдар, биз сиздер менен 6 миллион адамбыз. Сиздер менен биз бардыгыбыз кыргыз элибиз. Бардыгыбыз аман болойлу, ийгилик барыбызга. Кийинки эфирге чейин көрүшкөнчө, биздин артыбыздан түшкөнүңөрдү токтоткула суранычы. Токтоткула. Биздин артыбыздан токтотуп, биздин эмне кылып атканыбызды биз өзү деле айтып берип турабыз сиздерге. Мындай сүрөткө тартып, машиналар артыбызда жүргөнүңүздөрдү урматтуу мекендештер, бизге өчөшкөндөр барбы билбейм, бирок ошол нерселердин баарын токтотуңуздар. Ийгилик. Саламат болуңуздар. Саламат болуңуздар.